Facebook колдонуучу Урматбек Адахамадумаровго таң калганын билдирди. Камчыбек Ташиев Адахамадумаровдон кечирим сурайбы. Камчыбек Ташиев кызматта турганда алдына пакта коюп сиз мыктысыз дегендер бүгүн бардыгы жамандап каралап жатышат. Жада калса мамлекет деңгээлде Камчыбек Ташиевдин айыптары ачылууда. Ал эми Ташиевдин учурунда эң көп куугунтук көргөн, мандатынан ажыраган, соттон сотко сүйрөлгөн Адахамадумаров эмнеге дел үн катпай жатат? Бул киши эмнеге мындай кылып жатат, айткылачы деп суроо салган. Ал эми анын комментарийине көптөгөн адамдар Адахамадумаров чыныгы саясатчы, ал жыгылганын теппейт, ал андай паскеч адам эмес деп билдирүү жазышууда. Сиздер кандай ойлойсуздар? Ушул күнөөлөрүн билип, мүмкүн Ташиев Адахамадумаровдон кечирим сурайбы? Ошондуктан кезинде сындайм мен Аскар Акаевич кетти. Аскар Акаевичке эч кандай бир башка артынан бир моокумум канып тепкилебейм. Бакиев кетти, аркасынан моокум кандырбайм. Атамбаев кетти, Отунбаева кетти. Баары менен күрөшүп келишкен. Кетти, мен унчукпайм. Эртең бүрсүгүнү мүмкүн ушундай мезгил келип калат. Ошол эле Жапаровдарды, ошол эле Ташиевтерди мүмкүн мен айтып калышым мүмкүн. Ой, мыйзамсыз кордоп атасыңар, мыйзамсыз соттоп атасыңар, андай болбойт деп калышым мүмкүн. Мына парламенттик шайлоо болуп атканда Каракулжага барсам, Жээнбековдер аябай күчтүү аракеттерди жасап, менин сөзүмдү угузбай, ары музыканы коюп, ары концерт коюшуп, аялдарды аябай тойгозуп коюп, ырылдатып сүйлөтүп кеткенде мен айтпадым беле. Эртең бүрсүгүнү мүмкүн болушу мүмкүн, мен Жээнбековду коргоп калам. Ошондо монол жердегилердин эч кимге калбайсыңар деп. Ошондон туп-туура 14 күндөн кийин ушул окуя болду. Жээнбековду коргогон эч ким жок бүгүн. Кайсы жерде мыйзамсыз каралап аткан болсо мен коргоп атам. Себеп адамдын жүзү жарык болуш керек. Мен ушундай принцип менен жашайм. Өз абийириңдин алдында, жараткандын алдында таза бол, калгандар эмне десе ошо десин. Ушундай. Мен айттым го бүгүн. Колдорунан келеби, керек болсо күндү батыштан чыгарышып алсын. Ошо. Ошондуктан кезинде сындайм мен, Аскар Акаевич кетти, Аскар Акаевичке эч кандай бир башка артынан бир моокумум канып тепкилебейм. Бакиев кетти, аркасынан моокум кандырбайм. Атамбаев кетти, Отунбаева кетти. Баары менен күрөшүп келишкен. Кетти, мен унчукпайм. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Оолум Умар 6 жашта, врожденный паралич, ДЦП 4 степенде. Жалгыз бой энемин. 3 баламды Алланын жардамы менен өзүм чоңойтуп келатамын. Ооруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып ооруса жан дүйнөм, менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын кыргыз элим. Балама 5 сом, 10 сом болсо да жардам бериңиздер. Жок дегенде мени көрсө, апа деп мени тааныса деп үмүттөнөм. Жаны оорубай жашаганга себепчи болуңуздар суранамын. Балдарыңыздар оорубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Умар каттуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Эртең бүрсүгүнү мүмкүн ушундай мезгил келип калат. Ошол эле Жапаровдарды, ошол эле Ташиевтерди мүмкүн мен айтып калышым мүмкүн. Ой, мыйзамсыз кордоп атасыңар, мыйзамсыз соттоп атасыңар, андай болбойт деп калышым мүмкүн. Мына парламенттик шайлоо болуп атканда Каракулжага барсам, Жээнбековдер аябай күчтүү аракеттерди жасап, менин сөзүмдү угузбай, ары музыканы коюп, ары концерт коюшуп, аялдарды аябай тойгозуп коюп, ырылдатып сүйлөтүп кеткенде мен айтпадым беле. Эртең бүрсүгүнү мүмкүн болушу мүмкүн, мен Жээнбековду коргоп калам. Ошондо монол жердегилердин эч кимге калбайсыңар деп. Ошондон туп-туура 14 күндөн кийин ушул окуя болду. Кыргыз мунай газга байланыштуу Камчыбек Ташиевдин аты аталган иликтөө жарыяланды. Мамлекеттик салык кызматына караштуу салык сервис мекемеси Кыргыз мунай газ боюнча иликтөө жарыялап, 2021-25 жылдары көмүскө схемалардан улам компания 4 миллиард сомдон ашык зыян тартканын билдирди.
Маалыматта мунай өндүрүшүндөгү жоготуулар жасалма көбөйтүлүп, расмий эсептен 20 000 тоннадай чийки зат жоголгону айтылат. Мындан тышкары мунай түздөн-түз мамлекеттик заводко жөнөтүлбөй, ортомчу фирмалар аркылуу кайра иштетүүгө берилген. Натыйжада негизги киреше жеке компанияларга кеткен. Даяр продукция мазут жана дизель саналуу фирмалар аркылуу сатылганы белгиленет. Иликтөөдө бул компаниялардын айрымдары мурдагы УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин туугандары же жакындары менен байланышы бар экени айтылат. Учурда салык органдары бардык фактыларды текшерип жатканы маалымдалды. Кыргыз мунай газ ААКта коррупция боюнча кылмыш иши козголду. Салык кызматы өз адамдары үчүн мунай Кыргыз мунай газды кантип курутушту аттуу иликтөөнүн видеосун жарыялагандан кийин ИИМ кылмыш иши козголгонун билдирди. Видеодо Кыргыз мунай газ ААКтын айрым кызматкерлери кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, байланышы бар компаниялар менен сүйлөшүп алып, күйүүчү, майлоочу материалдарды сатуу боюнча мыйзамсыз схемаларды уюштурганы айтылган. Тергөөнүн маалыматына ылайык, бул аракеттерден жеке пайда көрүлүп, салыктардан качуу фактылары болушу мүмкүн. Бул боюнча коррупция менен кылмыш иши козголуп, ИИМ тарабынан тергөө жүрүп жатат. Таймураз Ташиев рейдерлик жол менен заводду тартып албаганын айтты. Социалдык тармактарда Таймураз Ташиевдин Жалал Абаддагы заводду рейдерлик жол менен тартып алганы тууралуу дооматтар тараган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев да бул жагдайдан кабардар болгону белгиленет. Бирок маалыматтар расмий түрдө тастыктала элек. Айтылган дооматтарга Таймураз комментарий берип, эч кандай тартып алуу болбогонун, акча берип сатып алганын айткан. Советский Союз таркагандан кийин кайсы завод калды эле? Завод жок эле да. Onu мындай адамдарды адаштырып алып атпайбы? Ол жерде чындыгында да, onu мен сатып алганмын. Onu биз 2022-жылы болсо эле адашпасам. Төрөбаевдин ортого түшүп, кичине түшүрүп бербейсизби дегенден, ошо өзү түшүп, onu тууганы да. Экөө. Абасынын баласы болсо эле адашпасам. Ортого түшүп, өзү сөз берген ал жерде. Мына Бакыт Төрөбаев бүгүнкү күндө живой, өзүнөн сурабасаңар болот. Өзү түшкөн ортого. Маселе жок. Жер ошо бойдон турат. Мен берген акчамды кайтарып берсин, мен аркага кайтарып берейин.